Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын депутаттарынын мөөнөтү бүтүп, бүгүн акыркы жыйналышын өткөрүп жатат. Биз азыр эл өкүлдөрүнөн кетип жатып, эмнеге өкүнүп жатканын жана мындан ары эмне менен алектенерин сурап көрөбүз. Ким өкүнөт? Сиз өкүнөсүзбү, өкүнбөйсүзбү? Жок, өкүнбөйм. Өкүнө турган эч кандай маселе жок. Наоборот, биз 5 жылга шайланып, 1 жылдан ашык отурдук. Было очень много хороших моментов во время работы, какие-то победы были, личные победы. Это все здорово, но так, чтобы сожалеть или еще что-то, не сожалею. Бир жерде үй курсаңыз, анын территориясынын 20% жашылдандырыш керек деген мыйзам болчу. Тилекке каршы ушул парламентте ушул именно куруучулардын лоббиси аябай күчтүү болуп, бул мыйзам өтпөй калды. Бир эле ошо өкүнгөнүм болуп атат. Жана мен айтып кеттим. Ушу палатага кайрылып айттым, ушу эркектерди ушинтип чыгарып койдуңар. Ушу 2 айымды калтырып койдуңар. Мен ойлогом да, ушу менин коллегаларым да бирөөсү чыгып айтат бош керек деп, ай мына биздин 2 коллега осундай 2 жылдан ашты, уже сотто жүрөт. Бирок тилекке каршы эч ким чыкпай калды. Анан бүгүн айтканга туура келди да. Жаңы структуралар түзүлүп атып, көп убакытты жоготуп койдук да. Мыйзамдар, керектүү мыйзамдар мындай жатканда убакыт жетпей калды. Ошого өз өкүнөм. Я думаю, что возможности использовать свои функции контроля, сказать свое сильное политическое слово у этого созыва были. Но далеко не всегда, к сожалению, созыв пользовался этими возможностями. И, конечно, это не может не вызывать не только сожаления, а опасения за будущее, на мой взгляд, нашей страны. Бизде производстволор көп. Миңдеген кишилерди ошолор менен алектенем, ошолор менен сүйлөшөм. Кайра кийин депутаттыкка келе турган оюңуз жокпу кийинки шайлоолордо? Жок, келбейм. Көрөбүз да. Ошол күнгө жетели аман эсен болуш керек. Мен эми 15 жылдан бери чынын айтсам, эс ал элекмин, азыр бир эс алайынчы деп келген ой бар, а башка пландар жок. Школда окуган балам бар, студент кызым бар, ошолор менен жаңы жылда каникулда мындай чогуу өткөзүп, неметсек эс алып алып, анан дагы көрө жатарбыз да. Точно еще пока я не решила, но у меня есть профессия. Навряд ли я пойду в школу работать, но это связано просто со зрением, что большая нагрузка на зрение, я уже не осилю. Даже, может быть, первое время репетиторством займусь. Мне постоянно, даже на протяжении всех этих 6 лет звонили родители, которые просили заниматься с их детьми. Айтканда уже канга сыйып калат экен да. Элдик маселелерди көтөргөнгө ошол нерсени мындай жатканда улантабыз. Мамлекеттик кызматка келүү пландарыңыз барбы? Мамлекеттик кызматты ал мындай жатканда пока ойлоно элекмин. Сунуш болсо көрөбүз. Есть разные предложения, над которыми я думаю, разные планы, но я всегда останусь патриотом и гражданином, и активным, я думаю, гражданином с неравнодушной позицией нашей страны. Поэтому я сейчас обдумываю, значит, те предложения рабочие, те возможности, которые поступают. Коомдук ишмерлик менен алектенем. Биринчиден, экинчиден үй бүлөгө көбүрөөк көңүл бурам. Балдарым кичинекей, ошондуктан анан дагы бир нерсе, ушул альянс фракциясына көбүрөөк жардам бергенге аракеттенем. Элеман, скучать будете? Да.